Энергетиктер материалдык техникалык базасын өздүк каражаттын эсебинен жаңылоону улантууда. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасына 30 жаңы атайын техниканын ачкычы тапшырылды. Алардын арасында самосвал, автокрандар, кран манипуляторлор бар. Айта кетсек, эми бул техникалар аймактардагы электр тармактар ишканаларына бөлүштүрүлүп берилет. Буларды алууга жалпысынан 180 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Минкап башчысынын колунан ачкычын алып жаңы унаасы менен таанышып жаткан Теңизбек Абылов 10 жылдан бери чүй электр тармактар ишканасында эмгектенет. Айтымында энергетиктер эски унаанын азабын жакшы эле тарткан. Эми жаңы машина ишти илгерилетүүгө шарт түзөт дейт. Энергетика системасы өнүп атат деп айтсам болот. Мурун эски техника менен жолдон бусулуп калчу элек. Бактарды кыйганда монда подъемниктер менен биртке эме жаратчу эле. Азыркы жаңы техникада болсо бусулбайсың, жакшы удобный экен, ичинде кондиционер бар экен. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын өздүк каражатын алынды. Алардын баары алдыңкы технологиялар менен жабдылып, салондо кондиционери дагы бар. Жаңы келген 7 автомунара түйшүктү жеңилдетет. Ал 23 метрге чейин кызматкерлерди көтөрүп, пульт аркылуу башкарылат. Бул автобускалардан да жетөө келди. Улуттук электр тармактар ишканасында өздүк каражат менен жалпысынан 30 техника болот атта. Бул автобускада дагы ошол мынакей, ошо вылет стрелы деп коебуз. Бул дагы ошо 23 метрде. Бул опоралардын башына адамдар мурда коктейлер менен, лазалар менен чыгып жүрсө эми бул өзү чыгат. Анын дагы эң чоң особенности бул өзүнүн отдельный пульту болот. Пультун негизинде жерден киши алыскы коопсуз аймактан көтөрүп, ошо линия электропередачка же болбосо объектилерге анан кишилерди салып иштетет. Бул энергетика тармагына келген техникалардын экинчи партиясы. Буга чейин май айында дагы материалдык техникалык база жаңыланып, 2024-жылы жалпысынан 271 миллион сомго 65 даана атайын техника сатып алынды. Минкап башчысы электр тармактар ишканасынын кызматкерлерин куттуктап, үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо маанилүү экенин белгиледи. Урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жалпы министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалуу болушуңуздар менен куттуктап коеюн сиздерди. Аймактарга 10 кран манипулятор, 7 экскаватор, 7 автовышка, 3 автокран, анан 3 самосвалга бүгүн сиздерге берейли деп атабыз. Жалпысынан 180 миллион сом каражат сарталып жатат. Быйыл бюджеттен дагы 271 миллион сом каралып, дагы 65 даана спецтехника алган турасыздар. Энергетика өлкөнүн өнүгүшүн шарттаган тармактардын сап башында турат. Дал ушул себептен материалдык техникалык базаны чыңдоого өзгөчө көңүл бурулууда дейт энергетика министри. Минтранстан, же МЧСтен, же айыл өкмөтүнөн сурап ушинтип крандарды жалдатчыбыз. 2 кран бириктирип туруп, анан ошону көтөрчүбүз. Анткени мындай эмени тонна эмени көтөрүш, жүктү көтөрүш мындай кыйын болчу да. Ошондо 2 кран келип туруп, 16 тонналык 2 кран келип туруп, ошол 30 тоннаны көтөрчү да. Азыр 1 кран менен Кудай буйрса көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот атат. Ошол бизде бүгүнкү күндө аябай керектүү 3 областка 3 кран сатып алдык. Техникаларды жаңылоо ушуну менен гана токтоп калбайт. Көмөкчү ордондордогу жабдуулар, жер астындагы чубалгылар дагы алмаштырылууда. Негизги максат жаңы технологиялар менен заманбап электр станцияларын куруп, кубаттуулукту көтөрүп, энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү. Автандил Бактыбеков, Мейримбек Чусбек уулу, ЛТР Бишкек.